Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты кылуу керек болсо бизге кайрылаңыз. Жолго чыгаарда документти текшерип, кара тизмеде бар жогун тактайбыз. Эң негизгиси биз пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып алып келебиз. Биздин Дарик, метро Кожуховская. Кененирээк маалымат алуу үчүн төмөндөгү номерлерге кайрылыңыз. Эрнис Мырза 8929 654 45 64 8925 017 16 16 24 саат бою чала бериңиздер. Мекке жана Мединага зыярат кылуу үчүн жаңы жол жобо иштелип чыкты. Сауд Аравиясында биринчи жолу аялдар ажылыкка Мекке жана Медина зыярат кылуу үчүн жакын тууганы, эркеги жок эле мусулман аялдын коштоосунда документти тапшырууга мүмкүнчүлүк болот. Бул тууралуу Сауд Аравиянын ажылык жана умра кечи зыярат министрлигинин расмий сайтында бейшембиде жарыяланган билдирүүдө айтылат. Сауд Аравиянын министрлиги бул сезондо ажылык зыяратчыларды, анын ичинде Сауд Аравиясынын аялдарын жана падышалыкта жашоого уруксаты бар мусулман аялдарды эрте каттоо мүмкүнчүлүгүн жарыялады. Каттоо эрежесине ылайык электрондук анкетага коштоп жүрүүчү адам же махрам, күйөөсү, агасы, атасы же баласы кошулат. Ошол эле учурда бул адамдарды киргизүү тандоо болуп, анкетаны толтурган аялдын эркине калтырылганы белгиленген. Сауд Аравиянын ажылык жана умра иштери боюнча министрдин орун басары Абдель Фаттах Машат өлкө бийлиги быйыл ажылыкка бара турган аялдардан махрамды талап кылбоо чечимине келгенин билдирди. Ошол эле учурда ал белгилегендей, мындай учурда мусулман аялдар тобунда ажылыкка барышы керек. Булак Назар Ньюс Кежи. Төрөбаев: республика боюнча жылытуу мезгилинде электр энергиясы үзгүлтүккө берилиши керек. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев республика боюнча жылытуу мезгилинде электр энергиясын үзгүлтүксүз берүү тапшырмасын энергетика министри Таалайбек Ибраевка берди. Чүй электр тармактары ишканасынын учурдагы абалы, ишкананын көйгөйлүү маселелери жана 2023 жылга карата пландарын талкуулаган жыйында Бакыт Төрөбаев өлкөнүн 7 облусундагы бардык электр тармактары ишканалары алдыда күтүлүп жаткан суук аба ырайына даяр туруу керектигин билдирди. Өзгөчө күз-кыш мезгилинде элди электр энергия менен үзгүлтүксүз камсыздоо энергетиктердин негизги милдети. Келерки аптадан тартып аба ырайы кескин өзгөрүшү күтүлүүдө. Андыктан бүгүндөн тартып Кыргызстандын бардык электр тармактары ишканалары ар түрдүү чыңалуудагы көмөк жардамдордун жана электр чубалгыларынын ишенимдүү иштөөсүн дыкат көзөмөлгө алыңыздар, деди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары. Ошондой эле Бакыт Төрөбаев 2023 жылга карата коюлган пландарды да өз убагында жеткиликтүү деңгээлде аткаруу үчүн электр жабдууларды сатып алуу, алмаштыруу жана оңдоо жумуштарын тездетүүнү тапшырды. Мындан тышкары акылдуу электр эсептегичтердин көлөмүн көбөйтүү зарылдыгын билдирип, муну менен электр энергиясынын жоготууларынын пайда болуусун алдын алууга жана аларды азайтууга болорун белгиледи. Булак Кабар Кежи. Өзбекстанда сууктан улам электр энергиясы өчүрүлүшү мүмкүн. Өзбекстандын энергетика министрлиги келерки жумада күтүлүп жаткан кескин суук аба ырайына жана энергетика тармагынын туруктуу иштешин камсыз кылуу боюнча чараларга байланыштуу электр энергиясы өчүрүлүшү мүмкүн экенин эскертти. Мекеменин маалыматына караганда, биринчи кезекте калкты, социалдык объектилерди электр энергиясы, көмүр, жаратылыш жана суюлтулган газ менен камсыз кылууга көңүл бурулат. Бул үчүн автогаз толтуруучу компрессордук станциялардын ишине киргизилген буга чейинки чектөөлөр күчүндө калып, ири өндүрүш ишканаларына кыскартылат. Ошондой эле ири объектилердин сутка ичиндеги электр энергиясын колдонуусуна чектөөлөр киргизилип, үнөмдөлгөн 11-12 миллион киловатт-саатты калктын керектөөсүнө жумшоо пландалууда. Мындан тышкары энергетика тармагындагы ыктымал ири авариялардын алдын алуу жана электр энергиясын бардык керектөөчүлөргө бирдей көлөмдө жеткирүү үчүн жергиликтүү бийлик органдарынын графиги боюнча жарыкты 2 сааттан өчүрүп туруу каралууда. Жылуулук электр станциялар ишин туруктуу улантыш үчүн аларга орточо эсеп менен күн сайын 49 миллион куб метрден жаратылыш газы берилет. Энергетика министрлигинен белгилешкендей, ыктымал авариялардын кесепеттерин ыкчам жоюу үчүн электр жана газ менен камсыз кылуу ишканаларында күнү-түнү иштей турган 1000ден ашык атайын бригадалар түзүлдү. Булак Назар Ньюс Кежи. Париждин символдук курулуштарынын жарыктары энергияны үнөмдөө үчүн эрте өчүрүлүүдө.
Франциянын борбор шаары Париждеги атактуу Эйфель мунарасынын жарыктары менен Элисей аянтынын жана Лувр музейинин алдындагы пирамиданы жарыктандырган жарыктар энергияны үнөмдөөнүн негизинде 1 саат 15 мүнөт эрте өчүрүлүүдө. Россиянын Украинага карата кол салуусунан улам Москвага санкция салган айрым Европа өлкөлөрүнө газ өткөрүүнү токтоткондон кийин ортого чыккан энергия кризиси улантылууда. Энергетикалык кризиске чейин жергиликтүү убакыт боюнча саат 1:00 чейин жарыктандырылган Эйфель мунарасынын жарыктары саат 23:45 өчүрүлүүдө. Париждин эң кооз проспектиси катары билинген Элисей аянтыда саат 23:45 жарыгын өчүрүп караңгылыкка чөмүлдү. Дүйнөнүн эң чоң искусство музейи болгон Лувр музейинин алдындагы пирамида жана тарыхый Мадлен чиркөөсү энергия үнөмдөөсүнө кирген символдук курулуштардын арасында. Муниципалитеттер коомдук имараттарда октябрь айында башталган энергияны үнөмдөөдө жумуш убактысынын аягында жарыкты өчүрүү менен 9% үнөмдөөгө жетишкенин белгилешти. Булак Назар News KG. Байден кайрадан журналисттерден качып кетти. АКШнын президенти Джо Байден Капитолийдеги тополоңдун 2 жылдыгына карата Ак үйдө сөз сүйлөп, сыртта турган журналисттерден качып кетти деп жазат Замон Оз. Президенттин артында журналисттер кыйкырган боюнча калып кеткен. Байден журналисттер менен сүйлөшүүнүн ордуна дем алыш күнү Делаверге жетүү үчүн тик учакка түшкөнчө шашкан. Бул көрүнүш Америка президентинин маалымат каражаттарынын суроолорунан атайлап качкан биринчи жагдай эмес. Кошумчалай кетсек, президент дем алыш күндөрүн Делаверде өткөргөн адат үчүн көп сынга кабылды. CNN билдиргендей, Байден өзүнүн мурунку президент Дональд Трампка караганда көбүрөөк эс алат жана президенттик мөөнөтүнүн 1/4 бөлүгүн үй бүлөлүк резиденциясында өткөрдү. Республикачылардын ырасташынча, президенттин убактысынын 40%дан ашыгы эс алууга кеткен. Американын 47-чи президенти Байден 1942 жылы туулган. Акыркы учурларда жыйындарда уктап калып, же болбосо өзү менен өзү учура берчү адаттары пайда болду. Демек, Байденге карылык туу чокуга келип жетти. Булак Назар News KG.